Саламатсыздарбы, урматтуу Жылстайм YouTube каналынын көрөрмандары. Видеосунун башында биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан көйгөй менен биз бөлүшүп, окуяны чагылдырып берүү үчүн сиздердин алдыңыздарга чыгып турган чагыбыз. Бул көйгөй кандай көйгөй деп турсаңыздар, экс-губернатор Мирбек Мияров 3-жубайы менен жашап жаткан учурда уулунун ооруп калганын билгенден кийин баш тартып кеткен деп бизге 3-жубай Хабиб айым кайрылып отурган чагы. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Бул окуя боюнча баштан аяк айтып чагылдырып берип кетсеңиз. Мисалы, Мирбек Мияров менен эмне болуп таанышкансыз? Окуя баштан болсун. Мирбек Мияров менен бизди бир ортодо таанышыбыз тааныштырган. Анан 1,5 жылдан кийин эле үйлөнөлү деп чыккан. Анысына мен каршы болгом. Анткени азырынча мен разводдун процессиндамын деп айткан. Бизди таныштырып, анан 1 жылдын ичинде никеге түштүк. Свадьба менен, кыз uzatуу менен болгон биздин традиция менен түшкөнбүз. Анан мен 9 ай боюмда болгондо бул келинчеги менен дагы бир келинчеги менен жашап жүргөнү билинген. Анан азырынча Инстаграмда өзү президент аял затка болушуп чыгыптыр. 176 статья боюнча, двоеженство боюнча. Эми мындай огласка болуп келгенден кийин, өзү президент колдоп бергенден кийин мен сөзсүз Мияров өзү 2 аял менен жашап келатканына параллельно жоопкерчилигин закон түрүндө алат деп ойлойм да. Сиз менен жашап жүргөн убакта мисалы айтып калбадыңызбы? 1-жубай менен да жашаган экен деп, ошол убакта кандайдыр мындай себептерден улам билинген жокпу? Билбедиңизби? Балдарым үчүн эле барып турам, балдарым үчүн көрүшүп турам деп айткан. Анан 9 айында баары эле сурашат, эмнеге огласка берген жоксуң, башында эле ызылдаш керек болчу, ызылдап чыгаш керек болчу, чындыкты деп айтканда, өзүнүн семейный положениясы ал кезде өтө оор болчу. Братишкасы при смерти болчу. Анан аяп койчу, азыр кызым депрессияда, ата-энем дагы чоң депрессияга түштү. Братишкам 1-2 ай берген, өтө катуу ооруга чалынган да братишкасы. Бир аз боорукерлик болуп, акыл эсиңди жыйып, мага бир аз поддержка берип турчу, зучу салбай деп суранган болчу өзү. Ошо жеринен мен ката кетиргенмин деп ойлойм. Ошо жерден эле ызы чуу чыгарып, ачыкка чыгыш керек болчу да. Мирбек Мияровго сиз жубайы болдуңуз, Ошол убакта мисалы Мирбек Мияровдун ата-энеси кандай кабыл алды сизди? Ата-энеси каршы болчу. Эмнеге каршы болчу десеңиз, бул ага чейин дагы үйлөнгөн экен. Мен буну ажырашкандан эле билдим. Ага чейин да бир жаш кызга үйлөнүп, он развелся, ажырашып кетиптир аны менен. Анан ата-энесинин сөздөрү боюнча, сен аялдын үстүнөн аял алып, дагы бир кыздын тагдырын бузайын деп атасың, биз катышпайбыз дагы, эч кандай колдоо бербейбиз деп айтылган экен. Бул ажырашуунун себеби бала болуп турат, азыркы учурда. Балаңыздардын ооруп калганын билгенден кийин Мирбек Мияров баш тартып кетти деп чыккан эле. Баланын ооруганын канча жашында билдиңиздер? Ага чейин балам деп көтөрүп, өзүңөр көргөндөй эле өзүнүн баласы өзүнүн копиясы. Балам деп жашы көрүп көтөрүлүп жүргөн. Анан Израилден звонок келет бизге, бала инвалидность алат, баспайт, анан кымбат препараттарга муктаж болот дегенден кийин, бул баладан эмес, бул ошо акчадан, анан ответственностьтан качты да бул кишичи. Атанын мээрими жок, чоңоюп келатат, балам 10 ай болду, эч чалбайт, катышпайт. Израилден звонок түшкөндөн кийин мага кол көтөрөт, балам көзүнчө кол көтөрүп, анын баарын милицияда катталган. 102-ге кошуналарым чалган, семейный насилие менен жана Стамбульский протокол бар. Бул болгону безответственность, трусость мужчины, өзүнүн жоопкерчилигин албай, бүт аял заттын мойнуна илди да азыр магачы. Анан кандайдыр бир сот органдарына кайрылуу болду, укук коргоочуларга? Арыз боюнча, двоеженство боюнча жазгам, Ленинский УДга жазгам, бирок каралбай жатат, ишти жаап коюшуптур.
Анткени закон түрүндө по факту бизде двоеженство бар, параллельно жашап алган, аялы дагы чыгып балабыздын ортобуздан 3 жаш деп дагы 3 ай деп өзү деле айтып келген. Укук органдары эч кандай менин кандай намысымды, эч кандай менин мои права они ущемляют, эч кандай поддержка дагы берген жок, закон түрүндө дагы жакшы караштырып берген жок азырынча. Биз Айсулуу Алтымышеванын дагы берген интервьюсун көрүп калдык да, ал жакта сиз боюнча айтылган мисалы фактылар бар экен. Бул нерселерге канчалык деңгээлде ишенсе болот? Бунун баары кандай айтсам, клевета. Айсулуу Алтымышева күйөөсү үйлөнгөнүн билген, күйөөсү параллельно жашап жүргөнүн дагы билген. Анын баарын карабай эле билбейм, эми балким өзүнүн баласына деле балдарына ата болсун деп кандай бир максат менен экөө семьясын хотела сохранить ана. Бирок мен токсикоз болуп атканда бул Айсулуу Алтымышевага жолугуп экөө жынычтык катнашка түшүптүр. Анан экөөбүздүн айткан деле балабыздын ортосунда 3 ай, биринчиден менин уулум төрөлгөн. Баш тартып кеткенден кийин ошол семьясына кетти. Ошол семьясын тандап кетти. Анткени ал жакта 5 баласы тең здоровый. Аларга мындай чоң каражат, акча кереги жок, ден соолугуна чалынган эмес балдар. И мынтип айтып кеттир, эгерде сенде женский солидарность болсо, сен өзүңөн улуу кишиге тиет белең депчи. Женский солидарностьты мага Айсулуу Алтымышева айтпай эле койсо болмок. Өзү күйөөсү үйлөнүп, башка семья менен жашап алганын кечирген аял, өзүн сыйлабаган, өзүн барктабаган аял мага женский солидарность үйрөтпөй эле койсо болмок. Жана эненин мээримин татыктуу эмес аял зат деп айтыптыр. Это большое оскорбление. Мен балам өзгөчө болсо, же балам ооруга чалынса, мен эненин мээримин билбеймби, же эненин мээримин төгө албаймбы? Мага бул өтө катуу тийди да бул нерсечи. Анан машинамдын номерин да бүт Кыргызстанга чыгарып коюптур. Мага угрозалар келип атат. Чык, биз сенин машинаңды көрдүк, машинаң биякта турат. Азыр сени зорлуктап кетебиз, да мындай кылып кетебиз деп толтура бир непонятные третьи лица мне сейчас угрозы пишут. Бунун баары клевета. Анан эгерде балаңды бага албасаң, бизге бер деген да сөздөр болгонбу? Мен баланы бербейм. Бул бала ончок эмес да. Бул бала мага көнгөн, атасын 10 айдан бери көрбөйт. Атасынын чоң апасын деле, байкелерин деле эч кимсе катышпайт. Мухаммад менен чалып, суранам, жардам берип койгулачы, мына доверенность керек болуп атат, анализдери керек болуп атат десем эч кандай жардам бербейт. Анан өз баласынан баш тарткан адам бул менин балам эмес деп айтат. Анан кантип ошол кишиге мен баланы берем? Айсулуу Алтымышеваны менин балам эч качан көргөн эмес. Мен бул ончок эмес, баланы эч качан бербейм дагы. Катышса атасы келип катышсын, бирок Айсулуу Алтымышева никто да. Мухаммаду. Мухаммад балаңыз атасын негизи тааныйбы? Сагынып калабы, балким сүрөттөрүн көрөт. Башында мындай күткөн, ажырашып кеткенден кийин 1-2 ай куса болуп, тамак танбай, жүрөгүмдү оорутtu балам. Эшиктин астында атасын күтүп отурган, бирок азыр уже унутуп калды го деп ойлойм. Жакшы жакка болуш керек, атасын уnuтканда. Мындай мен Мухаммад менин балам деп айта тургандай даже Мирбектин акысы да жок да азырынча. Чоң ата, чоң апасы тарабынан небересин ооруп калганын билгенден кийин бир жардамдашуу, каралашуу, келип көрүп кетүү болгонбу? Жок, бүт семьясы менен баш тарткан, Мияровдун семьясы. Мен айта кетейинчи, мен жалгыз келин эмесмин, жалгыз багып келген булардын неберелери. 6 небереси, атасы жок, жалгыз 3 келин менен багып келип атат. Менде бир бала, улуу байкесинен дагы, азыр кичүү келин дагы 4 баласын өзү жалгыз багып келип атат. Булардын ар бирөөсүнүн баласында 2ден же 3төн аял болгон экен да. Мен жалгыз эмесмин, жалгыз багып келип аткан булардын неберелерин. Анан жана жогоруда сөзүңүздө айтып калдыңыз, мен баламды багайын дедим депчи, өзүм жалгыз бала эне болгондон кийин сөзсүз түрдө бир жактан каражат түшүп туруш керек да. Анан Мирбек Мияров тарабынан кандайдыр бир мисалы алимент төлөйүн деп мисалы кайрылдыңызбы? Алиментти эми бердим гана алиментке, анткени до этого бул ты алименты не получишь деген сөздөрү бар. Анан алиментти кыскартыш үчүн алиментти грош, мелочь бир 4000 же 3500 сом төлөйт экен эмичи. Эми бердим жакында алиментке эле. Ал 3500 сом эмнеге жетсин өзгөчө балагачы, ден соолугунан чалынып турган балага.
өзүнүн компаниясынан, өзүнүн үй бүлөсүнүн строительный компаниясынан чыгып кетиптир жумуштан. Чыгып эми алимент төлөйт. Мыйзам түрүндө 3,5 сом же 4,5 сом алимент төлөйт. Бирок андан сырткары кайрылгам, сурангам, ата-энесине дагы баргам. Бизде 15 здоровый небере бар. Бизге мындай небере кереги жок деп атасынан сөз угуп, жүрөгүмдү оорутуп, ыйлаган боюнча кайра кеткем. Мыйзам жүзүндө үйлөнгөнүңүздөргө байланыштуу сизде кандайдыр бир үй, квартира же машина калганбы? Биз двухкомнатный квартирада жашачубуз. Биз азырынча деле ошондо пропискадабыз. Жакшы элитный квартирада жашачубуз. Ал жерде Мирбек Мияров бизди кууп чыккан. Бала ооруп атканын билгенден кийин, анын баары менин баракчаман көрсөңөр болот. Кууп чыгып, каргандай бир ОПГ-лерин жөнөтүп, мен ага аял зат болсом дагычы, колумда Мирбектин баласы бар. Ошону да карабай коркутуу, үркүтүүлөр келди. Квартираны бошот бер, квартирадан чыгарып салабыз деп. Андан сырткары Мирбек Мияров Айсулуу Алтымышева экөөбүздүн ортобузда голый сүрөттөрдү берип коюптур, интимдик сүрөттөрдү. Андан да коркутуу келди Айсулуу Алтымышева жактан. Анан бир кезде мен айттым, Мирбек, бул сен карьераңа чоң балта чабылат. Эгерде кыргыз элин билсе, что сен балаңды эчтекеси үй жок, эчтекеси жок калтырганыңа деп. Экөөбүз сөзгө келишип, сүйлөшүп, однокомнатный квартира алып берет баласына, баласынын атында бар. Анан $40,000 ошо квартиранын продажасынан алып кетет. Баласына депозитке коюш керек болчу. Ал акчага бала реабилитация, Китайга, Сербияга жана Москвага учуп баш керек болчу. Мен кайрылганым ошол эле болчу. Мирбек, ошол акчаны бер, биз чыгалык, мына чектер сага. Сен баланы бутуна тургузайын. Мейли баш тартып кеттиң, таштап кеттиң. Бизде эми азыр эң чоң маселе бул баланын эле ден соолугу, Мухаммадтын. Десем, ал акча менде болду жок, менден акча сураба деп айтты. Анан азыркы учурда бул жалгыз бой эне болуп туруп, өзгөчө баланы багуу бул кыйынчылыкка турат да. Анан балаңыздын дарылануусуна азыркы учурда канча каражат кетип атат? Ар бир айда чек менен топтогондо 84,000 сом кетет. Бул жөнөкөй гана реабилитациясы, жизненно необходимый деп айтылат. Андан сырткары препараттары керек, лечениялары керек. Баланы кичинекей кезинде 5 жашка чейин бутуна тургузсак жетиштик. 5 жаштан кийин өтө кыйын болот мага. Азыр болгон специалисттерди кошуп баламды бутуна тургузайын деп аракет кылып жатам. Мен үйдөгүлөрүм колдоп жатат, байкелерим бар, асказы тоодойчу. Байкелерим колдойт. Биз Мухаммадты жолдон таштап кое албайбыз азырынча. Өзү кичинекей наристе болсо дагычы Мухаммад оору менен күрөшүп келатат да, жалгызчы. Анан мен өзүм ден соолугумду бере албасам балама же атадай болуп, асказадай болуп туруп берген атасы жок болгондон кийин азыр болгон максатым менин баламды бутуна тургузушта. Эми азыр балам муктаж болуп жатат каражатка. Бир аз кыйынчылык болуп жатат биздин семьяга. Азыркы учурда ден соолугу кандай? Басып сиз массажга алып барып атасыз, дарылатып атасыз. Азыркы учурда ден соолугу жакшы болуп калдыбы? Эми 2 жашка чыктык, буюрса жөрмөлөп калдык. Эми Кудайдын буйругу менен бир 4-5 жашка басып калабыз деп ойлойм да. Буюрса. Анан мамлекет тарабынан негизи көп аялдуулукка каршы деген мыйзам чыкты. Оюңуз кандай? Азыркы учурда мисалы айымдардын укугу корголуп жатабы? Жок, айымдардын укугу эч кандай корголгон жок. Аселе эженин деле үлгү кылсакчы, канча жолу арыз жазылган. Аселе эжеди кулак мурдун кесип кеткенден кийин гана СМИ реакция берди го. СМИ, милициялар эми гана. Эми азырынча мага дагы ушундай чоң давление келип атат. Социальный сетиден сен любовницасың, сен үй бүлөнү бузгансың деген сөздөр менен болбосо мен алданып калгам, Мирбектин сөздөрүнө алданып калгам. Ошонун баарына эмнени күтүп жатат? Мен депрессия болуп баш көтөрө албай жатканым гана эмне күтүп атат азыр түшүнө албайтам да. Бир эркек кишини, мен оюм боюнча, бир эркек кишини катуу жазага тартыш керек. Азырынча болгону 50,000ден 100,000ге чейин штраф салат экен. Анда баары эле үйлөнүп эле бир аял заттын келечегин бузуп эле аны 50,000 сом берип штраф менен чыгып кете бербейби анда? Мага ойлойм катуураак мыйзам киргиш керек. Двоеженство менен многоженство боюнча. Канча деген аял заттын тагдыры талкаланып турат. Канча аял зат чыга албай турат, мисалы СМИгечи. Мен жалгыз өзүм атыман чыккан жокмун. Мен аркамдагы 1000 адам жазган, мага 1000 аял зат кайрылган Instagram баракчаман.
ушундай ситуацияга көп аял зат чалынган экен. Азыркы учурдагы абалыңыз тууралуу сурайынчы. Мен депрессиядамын, өзүнчө айтсам эмоциональный яма экен азырында. Мен биринчиден өзүм баламдын ден соолугу үчүн, өзүм балам үчүн эле күрөшүп келатам. Балам деп жашайт экенсиң да, агай балаң төрөлгөнгө чейин өзүм деп жашайсың, балаң төрөлгөндө балам деп жашап каласың. Балам үчүн эле күчтүү болуп, азырынча ошо справедливость, адилеттик болот деп бүт ГКМБге, прокуратурага жана акыйкатчыга кайрылдым. Эми реакция болот деп ишенем. Уулуңузду чет өлкөгө чыгарам деп айтып калдыңыз да, дарылатууга. Анын атасы жагынан же туугандары жагынан кандайдыр бир доверенность берилдиби? Жок, тилекке каршы 4 айдан бери уулуна эч кандай доверенность берилбейт. Сурап дагы келдим, жалынып дагы келдим. Мухаммад эс алганы чет өлкөгө чыккан жок да. Мухаммад өзүнүн ден соолугуна байланыштуу леченияга чыгып атат да. Доверенность берген жок. Доверенностьтен уже сотко кайрылгам. Сот 2 айдан бери созуп жүрөт. Эми гана ушу жуманын ичинде балким берилет деп ойлойм. Бирок бул кандай айтсам өтө зомбулук деп ойлойм да, баланын ден соолугуна чалым турганын билип туруп доверенность бербей качып жүргөнүчү. Бул өтө туура эмес да. Бул бессердечность. Уулуңуз азыркы учурда кимдин атында, фамилиясы? Фамилиясын дагы айта кетейин. 24 декабрда Мирбек Мияров баланын фамилиясын алмаштыр. Эртең инвалид баласы бар экен деп, мен уят болбоюн деп фамилиясын алмаштырткан Мирбек. Толук кандуу баш тартты? Уланов Мухаммад Мирбекович деп турат азыр. Бирок анда алмаштырсам деле свидетельство о рождении атасы турат да. Атасынын уруксаты жок, чыгара албайтам азырынча. Эми мен бир аз кайрылуум бар эле. Бул достору да жазат мага Мирбектинчи, Мирбек мындай мырза эмес депчи. Биз суу сураганда Мирбек бизге бал берген деп. Эми Мирбек Мияровдун баласы леченияга муктаж болуп турат. Бул бизге азыр керектүү каражат бир $30,000 керек экен бизге. Мага эми кыргыз элим жөлөк болуп турат азыр. Астыбызда, үстүбүздө Кудай турат, астыбызда кыргыз элим турат жөлөк болуп. Баламды бутуна тургузганга мага да жардам берип койгула, огласка берип койгула деп силерге да кайрылып кетейин. Мен Instagram баракчамды да белгилеп кетсеңиз, эми официальный түрдө сбор ачам да балага. $30,000 акча каражаты топтолсо, демек толук кандуу уулуңуз бутка туруп жакшы болуп кетишине кепилдик бар. Буюрса. Анан дагы хейт түшөт менин тарап боюнча, сен ушундай балага татыктуусуң. Айтып кетейинчи, бул өзгөчө балдарчы, бул кыямат күнү бизде бейиште күтүп турган балдар болот. Ата-энеси жок кирбейт бул балдар. Бул бейиштин коноктору деп айтылат өзгөчө балдарчы. Анан мага биякта Кудайдын секретардары жазат, сен ушундай балага татыктуусуң депчи. Албетте мен ошондой өзгөчө балага, Мухаммадтай балага татыктуумун. Мухаммаддын аты бит пайгамбардын атына айтылган да, ошо хотя бы пайгамбардын сый урматына баласына жашылап муктаж кылып жардам берип койсо мукта Мирбек. Уулуңуздун атын ким койгон? Уулуңуздун аты Мухаммад 3 жума болгондо эле уул болсун деп Мухаммад деп койгонбуз. Ырымдап койгонбуз. Анан кийин атасы 5 мал намаз окуйт, өзү Кудай деп жүргөн киши, Кудайдан чын эле корккон киши ушундай кылат беле. Баласын таштап кетип туруп, хачка учуп кетиптир экен да. Ошо Мухаммаддын $40,000 акчасына, лечениясынын болгон акчасына хачка учуп, жана өзүнүн үй бүлөсү менен Таиландка барып эс алып кетиптир. Менин күйүтүм ошол. Балам үчүн мен күрөш керекмин. Мен баламды жолдон таштап кете албайм. Мен энемин анткени. Эненин мээрими ушунчалык чексиз. Балам үчүн баарына даярмын. Эми биринчи максат бул менин жашоомдо. Бул Мияров үчүн, бул бала инвалид болсо, бул бала керек жок болсо, бул бала мага керек, менин семьяма керек. Эми чоңойсо атасынын көзүн чукутабыз эми. Чоңойсо балам. Буюрса.